Салам алейкум, кандайсыз? Салмазо. Мен Гүлдөн болом, Караколдончу. Ошо барайын деп аткам Америкага, анан грин карт менен кирген оңойрокпу, же виза тапшырыш керекпи, же Мексика мененби, ошонусун да бир билейин деп аткам да. Тил билбейм да, ошо же окуй коюш керекпи. Фура мурун айдап жүргөм Россияда, Европадачы. Көлгө келгем, ошо даярдансамбы, кандай кылсам деп ошо жолдорун билейин деп аткам да. Уалейкум ассалам, үстүндө Азим деп жазылып турат. Менин Караколдук иним экенсиңер. Мен да Караколдо чоңоюп, эң жакшы көргөн шаарларымдын бири Каракол. Эми булардын баары жомок эмес, секрет эмес. Америкага келиш ичине кыйын болуп атат азырчы. Мурда көп кишилер келем деп аракет кылчу эмес да, акыркы 2 жыл абдан катуу аракет болуп атат. Аракет кылса эле берекет деген сыяктуу. Эми грин карта деп атасыңар, грин карта деген бул Америкага келүүнүн эң жеңил жолу да. Анан виза алсамбы деп атасыңар, бул виза алыш керек да, кандай жол болбосун легалдуу жол менен келгенге аракет кылыш керек. Бул жалаң посольство аркылуу өтөт. Грин карта утасыңбы, бары бир посольство аркылуу өтүп интервьюга киресиң. Туристтик виза менен келгиң келеби, жана документтерин посольствого жиберип, визага алыш үчүн кайра эле посольстводон интервьюдон өтүш керек. Окуу визалары боюнча мен азыр бир видео чыгарып эртең жарыялайм го дейм. Анда дагы посольствого кириш керек. Мыяктан бир консул гана чечет да. Жолдору абдан көп. Ошондой легалдуу жол менен келгенге аракет кылыш керек. Жана айтып атпайсыңар Мексика деп. Бул Мексика жеңил жол эмес. Азыркы учурда Мексиканы аябай катуу карап атат. Мен да Чикагого барганда Мексика аркылуу кирген инилериме кезикпедимби? Алар да айтып атат, азыр оор болуп атат, 4-5 айга чейин кармап, баягы детеншн деп камап коюп атат дейт. Азыр дагы Россиядан иним айтып атпайбы, туугандарыбыз 110 күндөн кийин ошол жаңы Америкага кирип жатышат деп сүйүнүп атышат. Алар дагы мекендештердин жолу ачык болсун. Эми колдон келсе, баягы посольствонун сайты бар да, ошо менен кирип, жолдорун издеп, такыр болбосо Бишкекте баягы надежный эмелер деле бар, фирмалар деле бар. Ошолорго кайрылса бир $500 сурашы мүмкүн, $1000 сурашы мүмкүн. Анча-мынча акчаны аябай ошолор аркылуу билбеген суроолорду берип, консультация алып, интервьюга киргенде кандай жооп бериш керек деп жеңил жолун тандаганга аракет кылыш керек да. Легалдуу жол менен келгенде жакшы да, бул жака келгенден кийин алып келген акчаңар да эки жака кетпейт. Жашооңорго жеңил болот. Англис тил жөнүндө сурап жатасыңар, англис тил керек да. Россияга барсаң орус тилче билиш керек, Германияга барсаң немис тилинде билишиң керек деген сыяктуучу. Турцияга барсаң түркчө билишиң керек деп. Америкага келгенде деле англисчени жакшы билсеңер, жолуңар ачык болот, жеңил болот, баардыгын түшүнөсүңөр, оюңарды бере аласыңар, жакшы жумуштар чыгып калат. Ошо англис тил жок болгон үчүн көптөгөн мекендештерибиз кыйналып, анан жакшы жумуштарга кире албай калат. Ошон үчүн курстарга баргыла, айтини ошол жактан окугула. Анан бул жакка келгенде эртеден кечке иштеп чарчап, ошол бесплатный окуулар да бар да, бекер окуулар бар. Чикагода көп, Нью-Йоркто көп. Ошолорго барганга убактысы жок болуп атпайбы? Баягы иш үстүндө жүргөндө англисче үйрөнсө болот, бул жактан бат үйрөнсө болот да. Бирок бир определенный бир уровеньде үйрөнүп калсаңар дагы өсүш болбойт. Ошон үчүн окуш керек да. Өткөндө Чикагого барганда студент 4 иниме кезикпедимби? Баардыгы англисче жакшы сүйлөшөт экен. Малатсы, азаматсыңар деп атабыз. Моменттен колдонуп, ошол инилерибизге да бир салам айтып коюш керек деген сыяктуу да. Аракет кылыңыздар. Баардык нерсеге даярданып келген, баардык нерсени ойлонуп келген адамдардын жолу жеңил болот. Анан эл дүрбөсө мен да дүрбөйм деп көп мекендештери бул жака келип кыйналып калып атпайбы? Көчөдө мага бир мекендешим чалып алып, нааразы болуп, Алмаз байке, менин инилерим силерди кумир тутуп алыптыр, аны Алмаз байке чакырып атпайбы? Ошон үчүн Америкага барабыз деп через Мексико кечкен дейт. Анан Америкага барабыз кыйналып атыптыр дейт. Конечно, кыйналат да. Мексикадан жанагы 5-6 айлап жатса, алып келген акчалардын баары кетсе, бул жака келгенден кийин же тамак ашыңа акча жок болсо, же жата турган жериңе төлөй албасаң, кыйналасың да. Ошон үчүн биз ар дайым айтып атпайбызбы? Легалдуу жол менен келгиле, даярданып келгиле деп.
Анан бул жака келгенде көбүнчөсү доордаш деп жанагы тамакташып иштеп атпайбы, ошондо айтып атабыз ачык эле. Машинасы жок, оокат жүрбөйт бул жакта. Жаңгыз келесиңерби, үй бүлө менен келесиңерби, бир $3,500 $5-6-7 чейин арткы чөнтөккө салып туруп тигип койгула деп атпайбызбы. Ал акчага тийбей мен Америкага барганда машина сатып алып, Кыргызстандын правасын башында колдонуп, анан Американын правасын алып, тамакташып, анча мынча каражат таап жашашым керек деп. Америкага келгенде эле көп мекендештер ойлошот экен, күркүрөтүп биз акчаны мүшөктөп табабыз деп. Андай болбойт да. 1,5 жыл, 1 жылга чейин адамдар кыйналат. Мигранттын жашоосу ошондой болот. Андан кийин жакшы жумуштарга кирип, анан оңоло баштайт да. Мен дагы азыр абдан сүйүнүп турган кезим. Мен да таяжемдин кызы грин карт утуп келишкен, үй бүлөсү менен 1 жыл болуп калды го дейм, Чикагода жашайт. Ошол айтини мияктан бүтүп, жаңы эле American of Bank деген жерге, абдан чоң банк да, бул Америкада тетиреткен абдан чоң банкка Чикагодан программист болуп кириптир десе, тим эле кубанычым койнума батпай, аябай сүйүнүп отурган кезим да азырчы. Ошон үчүн деген көп мекендештер айтып атпайбы, Америкага келгенде бир профессияны окуп келе деп. Америкада профессияны билген, баягы опыту бар кишилерди аябай эме кылат да, баалайт да. Ошон үчүн мен өткөндө дагы Чикагодан бир мекендештер ачкан кафеге киргенде бир байка отурган. Ошондо видеого анча мынча тартып анан тааныш көрүнгөн да. Анан ошо видеону чыгарсам көп жигиттер айтып атпайбы, Гүлайым карындашыбыз тарткан бул сваркада иштеген байкебиз да депчи. Ошону аябай жилет этип калдым да. Ошону билгенимде мен ошол байке менен бир 15 мүнөттүк видео чыгарып, интервью алып, көптөгөн мекендештер ошо сварка жагына, экскаватор жагына кызыгат экен. Ошо сварка жөнүндө маалымат бериңиз, кандай болуп атат, кандай жумушка кириш керек деп абдан сонун видео чыгармакмын. Кап деп калдым да, эми ийгиликтин эрте кечи жок. Баары жакшы болот. Мен дагы эртең бир окуу визасы боюнча көптөгөн маалыматтарды берип, Instagram, YouTube, TikTok баарына видео чыгарам. Ошол адрестерин дагы бир сыйра тактап, анан өткөндө дагы бака энем ичине толкунданганбы. Жанагы Advance Academy деп Бишкекте Чүй Гоголяда эме бар депчи, агентство бар. Ошол деген окуу визасы менен жиберет, бир $2,000-3,000 чейин услугасын алат деп. Андай эмес экен. Мен азыр тактадым. Ошо Бишкек менен да сүйлөштүм. Ашып кетсе $1,000 экен да. $1,000 аябаш керек, зато англис тил билген биздин жаштар бул жака келип, жогорку окуу жайларда окуп, акырындан иштеп, акча тыйын топтоп, анан билим алып алса абдан сонун да. Биякта Америкада эң жогорку билимди ала турган, жакшы майна таба турган бул врачтар да. Врачтар деген 1 жылда деген $700 $1,000,000 чейин таап коет. Күчтүү врачтарчы. Жанагы тракта иштеп, жылына $100,000 $200,000 таап атканалар оюнчук болуп калат да. Ошон үчүн билими күчтүү адам 1000ди жыгат, били күчтүү адам 1ди жыгат дегендей билимдүү болуш керек да. Аракет кылыңыздар.